Жеңиштин 80 жылдыгына арналып 3 күнгө созулган Дүйнөгө тынчтык аттуу студенттердин эл аралык фестивалы бүгүн Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде Жаш кыял коомчулар ансамбли тартуулаган күбө менен башталды. Ага Кыргызстандан, Өзбекстандан, Орусиядан, Монголиядан жана Тажикстандан делегаттар катышууда. Фестивалдын негизги максаты азыркы муунга өткөн тарыхты жана тынчтыктын баа жеткис маанисин ар тараптуу түшүндүрүү. Ар бир мамлекетке, ар бир адамга бул эң баалуу тынчтык. Жер шаарындагы, жер жүзүндөгү тынчтык. Мына ошол тынчтыкты биздин бүгүнкү жаш өспүрүмдөр, биздин бүгүнкү жаш студенттер, биздин жаш муун кандай мамиледе болуп атат, кандай карап атат. Себеп дегенде бүгүнкү жаштар баягы тынчтык заманда, жетишкендик заманда, өнүккөн заманда, цифранын баягы санарип өнүккөн заманда жашап аткан жаштарыбыз ушул биздин ата бабаларыбыз, биздин баягы чоң ата, чоң апаларыбыз алып келген жеңишке болгон көз карашы негизи эле бул тынчтыкка болгон көз карашы. Тынчтыкты кандай болгондо сактап калабыз, тынчтыкта кандай өнүгүш керек деген баягы ой толгоонун тегерегинде фильмдер келди. Аталган фестивалга ар бир өлкөдөн келген студенттер өздөрүнүн тынчтык темасында азырлаган кыска метраждуу фильмдер менен келишкен. Мен Казакстан Республикасынан келип турмун, Кызылорда каласынан. Жалпы биз усунган кино согуштун соңку куагери, ягни согушка катышкан адам жайлы, сол адамдын өмүр баяны жайлы, ягни баарыбыз да билебиз, согуш кыйынга сокпаганын, сол жайлы осы нерсени келип турмуз шарага. Biz Korkut Atına Kızılorda Üniversitesi'nin 3. kurs studentimiz. Komandamızda 4 adam var. Менин тасмамдын каарманы чоң атам тууралуу десем да болот. Ал атам экендик согуштун катышуучусу болгон. Бизде атам экендик согушка байланыштуу фестиваль болуп, бизге ал жөнүндө эмнени чагылдыргыбыз келет, эмнени айткыбыз келет, ошону көрсөткүлө деген. Мен ошо чоң атамдын тарыхын айткым келди. Ал жөнүндөгү 12 мүнөттүк тасманы 1 ай убакытта тарттым. Аны менен ушул фестивалга катышып жатканыма кубанычтамын. Ал эми Бүйүсара Бейшеналиева атындагы университеттин 5 курсунун студенти Элизар Кадырматов «Эсимде» деген кыска метраждуу фильми менен келген. 11 мүнөттүк «Эсимде» фильми менен буга чейин Сочиде, Питерде өткөн эл аралык фестивалдарга катышып, экөөндө тең 1 орунду ээлеген. Бүт фильмдин окуясы бир эле. Менин тасмамдын каарманы чоң атам тууралуу десем да болот. Ал атам экендик согуштун катышуучусу болгон. Бизде атам экендик согушка байланыштуу фестиваль болуп, бизге ал жөнүндө эмнени чагылдыргыбыз келет, эмнени айткыбыз келет, ошону көрсөткүлө деген. Мен ошо чоң атамдын тарыхын айткым келди. Ал жөнүндөгү 12 мүнөттүк тасманы 1 ай убакытта тарттым. Аны менен ушул фестивалга катышып жатканыма кубанычтамын. Дүйнөгө тынчтык студенттердин эл аралык кино фестивалынын катышуучуларынын согуш темасында тылда эмгектенген каармандар тууралуу жана эркин темадагы кыска метраждуу кино фильмдери калыстардын сыноосуна коюлууда. Эми кыя деген даректүү тасма бар, тоо балдары деген тасма бар, чоң атам деген тасма бар. Андан кийин кыялым деген тасма бар, ушул 5 фильм жөнөткөнбүз. Жеңиштин 80 жылдыгына арналган иш-чараны Кыргызстанда биринчи жолу Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университет уюштурган. Аны мындан ары улантып жыл сайын өткөрүүнү фестивалдын демеушүсү Екатеринбургдагы Георгия Победоносца кайрымдуулук фонду колго алган. Цель мероприятия вспомнить, поддержать историю нашей общей победы. Иш-чаранын максаты биздин жалпы жеңишибиздин тарыхын эстөө менен аны колдоо. Бул абдан маанилүү тема. Биздин ата-бабаларыбыздын эрдигин унутпашыбыз керек. Азыркы жаш муундарыбыз бул тарыхыбызды билип, аны сыйлашы керек. Жаштарда мындай иш-чаралар аркылуу улуттар арасындагы достук, биримдик бекемделерине терең ишенишет. Менин оюмча бул улуттар арасында кинофестиваль бул ошо биримдикти улуттар арасында жана ошондой эле жаштардын алга болгон көз карашын туура багытта алып кетет деген ойдомун. 3 күнгө созулган фестивалда катышуучулардын кыска метраждуу фильмдеринин жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө мурдагыдай 1, 2, 3 орун эле болбосун 7 номинация боюнча сыйлыктар тапшырылмакчы. Калия Карыбекова, Нурсултан Нурланов, Билим жаңылыктарына.